Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз чанактуулар тукуму. Сабактын максаты чанактуулар тукуму тууралуу маалымат алышат. Теманын негизинде чанактуулардын адамдын жашоосунда мааниси тууралуу окуучулар биле алышат. Чанак деп мөмөлөрдү курчап турган кабыкчаларды айтабыз. Кыргызстанда чанактуулардын 350дөй түрлөрү өсөт. Буурчак эң биринчи жер ортолук деңиздин жээктеринде пайда болгон. Буурчактын курамында кадимки эттин курамындагы белоктон кем калышпаган белоктун запасы бар экен балдар. Гүлдүн үстүңкү жагын жаап орношкон желекче кеме желекчеси деп аталат. Эки капталында жайгашкан желекчелер калакчалар, ал эми төмөн жагында биригип өскөн желекче кайыкча деп аталат экен. Чанактуулар чарбаларда жана тиричиликте кеңири колдонулат. Мисалы тамак аш катары төө бурчак, соя, жер жаңгак, буурчак, маш бурчак. Бул өсүмдүктөр организмге өтө зарыл белокторду камтыйт. Агызды бышыктап алсак, чанактуулар кайсы жерлерде кездешет? Кыргызстанда чанактуулардын канча түрү бар? Чанактуулар адамдын тиричилигинде кандай мааниге ээ болушат? Суроолорго жооп беребиз балдар. Үйгө тапшырма: белоктун түрү организмдер үчүн маанисин билип келүү.